Чоң рахмат Нурбек Өмүрбекович. Урматтуу Курманкул Токтуралович. Отчетуңузда соц объекттерди мамлекетке кайтарып атабыз деп айттыңыз да, стратегиялык объекттерди. Быйылкы жылы канча объект кайтарылат, былтыры канча объект кайтардыңыздар? Мыйзамсыз берилип кеткен объекттер боюнча. Рысбек Исламович, быйылкы жылы 21 социалдык объект мамлекетке кайтарылды. Булар 9 бала бакча, 3 мектеп, 1 жогорку окуу жай, 1 дарыкана, 2 ФАП, 1 ат майдан, 2 мектептин жана 1 маданият үйүнүн тиешелүү жер тилкелери менен кайтарылды. Былтыры менин эсимдегиси 20 объект кайтарса керек эле, 20. Бул Жалаң Бишкек шаарында, анан Чүй областында региондордон. Жок, бул республика боюнча. Кызылкая шаарында шахта управления менчиктеп алган темир жол, бала бакча, музыкалык окуу жайы боюнча мен былтыры отчетуңузда да айткан элем, эч кандай жылыш жок да. Мен сиздин айтканыңыз боюнча тактайын, бул боюнча текшерели. Кызылкаянын айткан стенограммада биз алабыз да. Кызылкая боюнча ушул сиз айткан аталган объектилер боюнча биз кайрадан текшеребиз. Сизге маалыматын беребиз. Рахмат. Ататүрк паркы боюнча 43 гектар жерди мына азыр мэр туура кадам тарыхый чечимге баратат да. Анан эми мурунку мэрлер берсе, азыркы мэрлер бузса, ошол жерде сатып алып, үй турак жай салган жарандар кандай болот? Алардын укугу кандай корголот? Жок, бул эми азыр мэр өзүнүн кызмат абалынан пайдаланып кыла турган ишин оюн айтты да. А бирок мыйзамдуулук боюнча мыйзам менен чечилет бул. Бузулабы, бузулбайбы, мөөнөттөрү кандай болду? Мэр өзү деле айтпадыбы? Тиешелүү органдарга кайрылабыз, сотко кайрылабыз деп. Аны жумуш убагында көрөбүз да карап. Менин сунушум мамлекетке кайтарыла турган болсо, ошол мезгилдеги мэрлердин баардыгын жоопкерчиликке карап, ошол биздин жарандардын компенсация маселесини ошол мэрлерге жүктөш керек. Ал мэрлерди баарыбыз жакшы билебиз, баары доллару миллионерге айланып кеткен. Оюңуз кандай буга? Менин оюм сиз айткандай эле, бирок маселе бар. Ошол убакта берген мэрлер канча жыл өтүп кетти? 30 жылдай. Мыйзамда мөөнөт деген бар. Мен азыр жакшы көрүнүш үчүн жоопко тартыш керек, камаш керек деп коюшум мүмкүн. Бирок мен антип айта албайм. Эгер мөөнөт өтпөсө, убагы болсо жоопко тартабыз. Сиз айткандай чыгымдарды дөндүрөбүз. А эгер мыйзам жол бербесе, мыйзам, принцип. Биз мыйзам жол берилген жагын карашыбыз керек да. Негизи эми азыркы иштеп жаткан бизге, сизге жана башкаларга сабак болуш керек. Келечекте ушундай жолго барбашыбыз керек да.